Коммуникация бул адамдын бири-бири менен маалымат, ой пикир, сезим алмашуу процесси. Психологияда коммуникация адамдын өнүгүүсүндө, социалдашуусунда жана ички дүйнөсүнүн калыптанышында абдан маанилүү орунду ээлейт. Эми оңой сүйлөшкөн башка, но чөйгөн кирген ал башка нерсе да. Мисалы үчүн бирөөлөр менен таанышыш керек болсо бат эле сүйлөшүп кете бересизби? Жок. Жок, эми кээде тез тилди алышып кетем, кээде болсо кээде убакыт керек болуп калат. Ар кандай адамдар менен ар кандай мамиледе болом да ошо. Мындай дегенде азыр биз эмне десем, мен өзүм кесибим врач болгон үчүн бардыгын көбүн табып, ошого карап мамиле кылган аракет кылабыз, но айта албайм, башка бирөөлөр бааласа ошо туура болот го дейм. Бат эле тил табышып кетем. Тез эле аралашып кете алам. Коллектив менен башка чөйрөдө тез эле аралашып кетем. Кырдаалга байланыштуу, бирок буга чейинки тажрыйбада мен адамдар менен жакшы тил табышам. Жок, адамдар менен бат тил табышып кетем. Бат эле таанышып, мындай жакшы болуп кетебиз, жакшыбыз башкалар менен. Мына кечээ эле таанышкандар менен азыр жакшы жакынбыз. Ал нерсеге ал жаат боюнча өзүмө ишенем. Кеңири бирөө менен оңой эле тил табышып кетем деп ойлойм. Көпчүлүк учурда адамдар коомчулукка кирүүнү, коомчулук менен бирге байланышууну, коммуникацияны таптакыр жактырбаган учурлар көп кездешет. Бул ошол адамдын жашоо образына жараша болушу мүмкүн. Себеби мурда пландуу экономикада бардыгы план түрүндө адамга даярланып бергенде, даярлап беришкен. Адамдар өзүнүн убактысын кенен колдонгонго аракет кылышкан. Себеби көйгөйлөр бир топ азыраак болгон. Алар үчүн алдын ала пландарды иштеп берип коюшканда, азыркы эми учурда бул пландуу экономика эмес, рынок экономикасында жашап жүрөбүз, жашап атабыз. А рынок экономикасы бул конкуренция экономикасы, атаандаштык экономикасы болот. Эмне үчүн мен буларды айтып кетип атам? Себеби атаандаштык экономикасында адам баласынын убактысы ушунчалык тар болуп калат да. Адам баласынын убактысы тар болгонуна байланыштуу адам өзү менен өзү болуп, өзү ийгиликтерге жетейин деп, өзү ошол каалоосун, керектөөсүн канааттандырыш үчүн бирөө менен болгон байланыш, бирөөнү ойлоо, бирөөнүн сезимин ойлоо деген көндүмдөрү кишине басаңдалып калат дагы. Ал өзүмчүлдүк көбүрөөк үгүттөлүп калат да. Мына ошондой учурда коммуникация дагы аксап калат. Адам бүткүл жашоосунда коом менен байланышып, алака түзүп жашоого туура келет. Адам башкалар менен сүйлөшүү аркылуу социалдык байланыштарды түзөт, достук жана ишеним мамилелерди өнүктүрөт. Эгер эффективдүү коммуникация кыла алса, ал өз оюн так жеткирип, башкаларды жакшы түшүнө алат. Бирөө менен баарлашып, пикир алмашууда аксап калат. Эмне үчүн? Ошол эле жашоо образына байланыштуу. Аны эмне кылыш керек? Аны биз сөзсүз түрдө ал көндүмдөрүн өнүктүргөнгө аракет кылыш керекпиз. Себеби биз адам менен адамбыз да, коом менен адамбыз, коом менен пикир алмашканга, байланышып, сүйлөшүп, психологиялык жактан ошол коомду кабыл алганга аракет кылыш керекпиз. Ал дагы эле бул балдардын кичинекей кезинен ошол үй бүлөдө бири-бири менен байланышып, сүйлөшүп, пикир алмашуу этикаларын жүргүзүш керек да. Мына ошон үчүн биринчиден бул дагы эле айтып кетмекмин, бул ата-энелердин тыгыз бала менен болгон байланышы. Ошону айта алсак болот. Андан кийин ушу коом менен болгон байланыш секин-секинден өнүгөт. Жыйынтыктап айтканда, коммуникация же байланыштын адам жашоосунда ажырагыс бөлүгү. Ал социалдык байланыштарды түзүүгө, эмоцияларды жөнгө салууга жана инсан катары өнүгүүгө чоң таасир берет.